Сатурация там какая? Вы проверяли? Все поняли, выезжаем. Муну азыр скорыйга алып барып беребиз. Себеби дегенде мунугу аппарат машинаден иштебейт. Өлкөдө коронавирустун 3-чү толкуну башталды. Өткөн суткада 647 кишиден вирус аныкталып, 7 киши каза болду. Ушуну менен вирус жуктургандардын жалпы саны 111.990го жетти. Анан дагы бир айта турган нерсе, эгер кандайдыр бир ошо сук деген же болбосо вирустук инфекциянын кандайдыр бир түр клиникалык белгилери болсо, ал адам ушу тойго бара турган болсо же бир жака чыга турган болсо барбай эле койгон жакшы. Анткени бул барса керегинде адамдарга да жугузат. Ал киши үйүндө отуруш керек. Биз айткан жана эрежелердин баарын сактап, үйүнө доктурду чакырып, тууралап дары дармек алышы керек. Санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактабай, коомдук жайларда бет кап тагынбай жүрүү оорунун жайылышына шарт түзөрүн билишсе да, бет капсыз аралыкты сактабай жүргөндөр да бар. Соода түйүндөрүндө, тамактануучу жайларда айрымдары текшерүүсүз эле кирип, бет капты колдоруна кармап жүрүшкөнүн көрүүгө болот. 2020 жылы Британиядан вирустун жаңы түрү чыгып, бир катар өлкөлөргө тараган. Быйыл биздин өлкөгө келгени байкалууда. Бул вирустун түрүндө жыт, даам сезбей калуу 10-орунга түшүп калган. Эгер дене табы гана көтөрүлсө, вируска кабылып калышы мүмкүн. Бул учурда дароо дарыгерге кайрылуу зарыл, дейт жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Оторбаева. Окумуштуулар айтып атышат деп, ушу эң эле жогору эмеде температура 38, андан өйдө болот, анан кийин аябай биринчи аябай катуу жөтөлөт деп айтып атышпады беле. Анан жыт сезбей калат, даам сезбей калат деп. Бүгүнкү күндө мынтип айтып атышат да, ушул жөтөлгөнү 3-орунга түшүп калыптыр. Жөтөл эң биринчи эле клиникалык симптомдору болуп баш оору, анан кийин насмарк же мурдунан суу агып, мурду бүтмөй ошол экен да. Шаар тургундары вирус жуктуруп алуу коркунучунан кантип сактанышууда? Элдин өзүндө күнөө бар. Баары жүрөт да. Маска кийбейт. Анда башка күнөө жок го. Масканы чечпей жүргөнгө аракет кылып атабыз. Үйдөн кечкере колду каяка кирсек, чыксак антисептик деп эле. Анан балдарды көчөгө азыраак чыгарып атабыз. Ошол. Маска кийип атабыз, колду жуйбуз. Эки жака чыкпайбыз, особенно 70-ке чыгып калган кишилер. Үйдө отурабыз. Азыр эле чыктык, неберем туулаган күнү болчу, чыгып калдык. А так постоянно маска кийип жүрөбүз. Элдер маршруткага чыксак тыгылып эле жатабыз, эч ким эле маска тагынган киши жок. Ошентип эле барат. Маска тагып аракет кылып атам, сактанганга. Инстаграмдан да көрүп атабыз, аябай көп күндөн күнгө көбөйүп атат экен оорулар. Ошого маска тагып сактанганга аракет кылып атабыз. Ушул айдын башынан тартып оору 3000дей адамга жугуп, 53 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо тармагынын адистери чындыгында ооругандар жана андан ажал тапкандар мындан да көп болушу ыктымал экенин эскертишет. Абал өтө кооптуу болгон Бишкек жана Ош шаарлары кызыл зонага киргизилди.